Anan ko bulakты историясын hem bilbeyt daha tanıtıra veret. Bul Өзбекстан менен чек арада турган Чечме айылынын тургундары суу алган жалгыз булак буга чейин Кыргызстанга таандык деп эсептелип, кыргыз тарап ээлик кылып келген. Бирок булактан чыккан суунун көпчүлүгүн өзбек жарандары пайдаланышчу. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек араларын тактоо боюнча паритеттик комиссия булак жайгашкан аймакты бейтарап деп таанып, сууну эки тарап мурдагыдай эле пайдалана берет деген келишим даярдалып жатканы тууралуу маалымат чечмеликтерди бушайманга сала баштады. Булардын сөзү болуп атат, азыр бизге берген жооптору нейтральный калат деп. Эмне себептен нейтральный калат деп биздин эл ушуга наразы болуп атат да. Бул биздики болсо, карта боюнча дагы, историясы боюнча дагы биздики болсо, эмне үчүн биз буга берип коюшубуз керек, нейтральный кылып, ушундай кооптонуулар болуп атат да. Негизин айтып келгенде, бул жерде биз сууну талашып аткан жокпуз. Биз өзүбүздүн мындай границабызды талашып атабыз да. Сууну иче берсин, мурда кантип ичкен болсо ошентип иче берсин. Ошол талап менен турабыз да негизи. Чечме айылындагы булактан секундасына 2 куб метрге жакын суу чыгат. Буга чейин анын жарымынан көбүн Өзбекстандын суу анклавындагы тургундар пайдаланып келишкен. Калганын Кыргызстандын жарандары ичүүгө жана айдоо аянттарын суугарууга колдонушчу. Бул жерде 2 кубка жакын суу бар. Жарым кубуну өзүбүздүн эл пайдаланат, калган кубуну ошолор пайдаланат, 1,5 кубуну. Бүгүнкү күндө бизге жарым куб жетет. Айылдын өзүнүн границасы наркы Өзбекстан, мына жолдон нар жагы Өзбекстан, бул жагы Кыргызстан. Өзү ошондой болуп, мурдаттан эле ошондой болуп келген. Негизи булак ошо өзүнүн Чечме айылынын булагы. Жергиликтүү эл булактын суусун кошуна өлкөнүн жарандарынын пайдаланышына каршылыгы жок. Болгону жерге ээлик кылуу укугу Кыргызстанда калгыдай кылып чечилүүсүн талап кылып жатышат. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү болсо алдын ала тынчсызданууга негиз жок. Себеби паритеттик комиссия акыркы чечимди али кабыл ала элек деп тынчтандырууда. Булактын айланасында тактоо жана талаа жумуштары жүрүп жатат. Качан гана ошо эки тараптан тең ошол чек араларды делимитация жана демаркациялоо боюнча сунуштар даяр болгондо бул маселелер ошол өкмөт аралык комиссиянын отурумунда макулдашылып жазылат. Ага чейин бул азыркы учурда эл арасында ошол жергиликтүү Чечме айылынын элдеринин арасындагы түшүнбөстүктөргө эч кандай негиз жок деп айтсак болот. Анткени менен Чечме айылындагы 1,5 миңдей калк ичүүчү жана сууга суусунан куржалак калбагыдай болуп чечилишин талап кылып жатышат. Чакан айылдын кары жашы дебей суу маселеси чоң талашка жик салбайт деп үмүт артып турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. çelek menen taşıp içbeyt ede şu anı.